Саламатсыздарбы, түз эфирде жаңылыктар маалымат программасынын толукталган кечке чыгарылышы. Студияда мен Айганыш Туратбек кызы. Алгач бүгүнкү кабарлардан кыскача. Курулуп жаткан үйлөр бүтпөй жатса, соттон башка жергиликтүү үйлөр кимге кайрылат? Бүгүн Ош шаарындагы Салиева көчөсүндөгү курулуш компания тарабынан үй алган жашоочулар жыйын өткөрдү. Ош шаарына 5 жаңы өрт өчүрүүчү унаа бөлүнүп берилди. Ош шаарынын мэри өзгөчө кырдаалдар боюнча шаардагы башкармалыктын кызматкерлери менен борбордук аянтта кабыл алышты. Ош шаарында эл жана турак жай каттоонун алкагында конкурс жарыяланды. Бүгүн шаар жетекчилиги улуттук статистика комитетинин төрагасын кабыл алды. Жаңы формат, жаңы мүмкүнчүлүк. Ош шаарында кыргыз ишкерлеринин башын бириктирген Жигер 2022 форуму уюштурулду. Саамалыкка өлкө аймагындагы ийгиликтүү өндүрүш баштаган 500дөн ашуун ишкерлер катышты. Ушул жана башка жаңылыктарды алдыда кенен баяндап беребиз, бизден алыстабаңыздар. Курулуш компаниясынын ишмердүүлүгүнө нааразы болуп, Ош шаарынын Манас Ата аймактык кеңешинин тургундары чогулушту. Алардын айтымында KG Group курулуш компаниясы техникалык паспорт менен жашоочуларын камсыздабай келүүдө. Көп кабаттуу үйдүн тургундары шаарда туруп, сууну сырттан ташып, кышында жылытуучу мештерди колдонгондорун айтышууда. Келишимде үй 2019-жылы толук бүткөрүү иши жазылган. Бирок азыркы күнгө чейин турак жайдын курулушу аяктай элек. Кийинки материалда. Бул не деген акмакчылык? Кыргызстанда биз кыргызбыз го акыры, биз же мигрантпызбы? Кыргыз болуп, биз шерде ушунча укугубузду коргой албайсак. KG Group курулуш компаниясына нааразычылыгын билдирип, 3 жылдан бери Батирдин техникалык паспортун ала албай жүрүшкөндүгүн айтып, 20га жакын тургундар жыйын өткөрүштү. Бул маселе менен аталган компаниянын Оштогу жетекчилигине кайрылышса, ар кандай шылтоолорду айтып, убакытты созуп келишкен. Келишимге ылайык техникалык паспорттар 2019-жылдын 1-кварталында берилиши зарыл болчу. Бирок андан бери 3 жыл өттү, эч кандай жыйынтык жок дешүүдө. Мэрияга да кайрылып көрдүк бир жолу. Барбаган жерибиз секин калбай атат да, акыры ушул жерге келип кайрылып атабыз. Эми биз катардагы жарандар эми бирдеке десек мындай деп атат да, эми булар жеке компания экен. Мамлекет кирише албайт депчи. Көп жерге барганда ушул жоопту угуп атабыз. Ошондо кандай болуп калат? Жеке компаниялар алдай берсе болот. Катардагы жарандар укугуну мамлекет коргой албайбы катардагы деген суроо туулуп атат да. Азыр бизден ушул жогорку жака кайрылат элек. Жашоочулар бүгүнкү күнгө чейин техникалык паспорттан сырткары таза суу убактысы менен гана берилет, газга да уланган эмес дешүүдө. Көп кабаттуу үйдүн жертөлөөсүндөгү сууга толтурулган бачокта жарык менен иштегендиктен жарык өчкөн убакта суу да өчөт. Тургундар техникалык паспорт берилгенде гана жарык үчүн төлөмдөрдү бере турганын айтышууда. Бул убакытка чейин айрымдардын карыздары 30 000 сомго чейин жеткен. Бирок аны төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү жок дешет. Мындан тышкары келишимде Батирге кирип жашап жаткан жашоочулардын коммуналдык төлөмдөрүн техникалык паспорт берилгенге чейин компания төлөйт деген графасы да бар экендигин айтышат. Бирок курулуш компания аны мойнуна албай келет. Бир жылда мага 30 000 квитанция 30 000 болуп келди. Бир жылга бизге бөлүп бергенде мага где-то бир 10 000ге жетпеген акча келмек да. Азыр 3 эсе кылып туруп, жогору кылып туруп баасы. Булар сууну өчүргөндө ушу мотор менен берген үчүн суу неме чыгып кетип атат. Баягы немелерденчи, баягы неменин турбаларым жарылып кетти ушу. Мен барсам көрсөтүп берем мисалы үчүн. Баягы напор менен келген үчүн менин туалетиме баягы кеткен немем турба баягы даратканага атайын турба чыгарган элем, ошону жарылып кетти, уже дубалыман суу агып атат. KG Group курулуш компаниясы курган Уркая Салиева көчөсүндөгү көп кабаттуу үйдүн Батирин сатып алганына 1 жылдай болгон Анара Сакыевада жарык үчүн төлөмдү бербегендиктен 3 күндөн бери электр энергиясы жок отурат. Батирдин акчасын берип, бирок шарты жок үйдө жашоо кыйын болгондуктан жаш балдарын айылга жиберүүгө туура келген. Андан сырткары подъездеги ачык электр токтору кооптуу деп билдирди. 3 күн, 4 күн ошо чейин элдер ызылдап, тызылдап эмне кылса, кайра ошо күнү кечир акча андырат.
түшөндөй болуп атат да. Мына орозодо светти жанын өчүрбөлө эме кылып койсо жакшы болмок да. Эшке чейин чайканага стол ойлор ичип, чай ичип, ушак тойгоз келип кайра муздак жатып атып, мен кирип болуп, айылга алып кетти апам урушуп. Айылда бүкөл алып кайра келдим. Ал эми жогорудагы суроолорго жооп алуу үчүн KG Group курулуш компаниясынын Оштогу сатуу бөлүмүнө барганда колпуланганына күбө болдук. Телефон аркылуу байланышканыбызда дагы атайын кат аркылуу гана кайрылууну кабыл алышаарын билдирди. 120 батирден турган көп кабаттуу турак жайда ушул убакытта 40ка жакын жашоочу жашайт. Оштогу бир гана турак жайы бар компаниянын баш кыймараты Бишкек шаарында жайгашкан. Ал эми жетекчиси Имамбеден Ташев аттуу ишкер экени белгилүү болду. Чогулган тургундардын укугун ким коргоп, тиешелүү чараларды ким көрөт белгисиз. Аганыш Туратбек кызы, Элеман Акбаев, Ош ТВ. Ош шаарына 5 жаңы өрт өчүрүүчү унаа бөлүнүп берилди. Бүгүн 30 мартта Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгына жаңы өрт өчүрүүчү унаалар тапшырылды. Калаанын Борбордук аянтында атайын унааларды кабыл алуу иш-чарасы өтүп, ага Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов, Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаары боюнча башкармалыгынын башчысы Жунус Жумабаев жана башкармалыктын өздүк курамы катышты. Ош шаарында 5 өрт куткаруу бөлүмү бар. Бул өрт өчүрүүчү унаалар шаар аймагындагы өрткө каршы күрөшүү бөлүмдөрүнө бөлүштүрүлөт. Буга чейин унаалардын жүк көтөрүмдүүлүгү 2 тонна гана болсо, бул унааларга 6 тонна суу батып, 3 унаанын ишин аткарат. Өрт өчүрүүчү унаалардын ар биринде GPS навигаторлор бар. Белгилей кетсек, буга чейин Дүйнөлүк банктын долбоорлорунун алкагында Кыргызстанга 58 дана өрт өчүрүүчү унаалар алынып келинип, президенттин карамагынан өткөн. Өлкө башчысы тик учак алууда планы бар экенин кошумчалаган. Аларга да келишти, GPS навигаторлор бар, кайсы жерде жүргөнүн билебиз. Анын үстүнөн ар бир бөлүктө Ош шаарынын эмес, Кыргызстан боюнча Өзгөчө кырдаалдар министрлиги рация өтүп атат азыр. Рация менен иштеп атабыз. Толкун менен. Ал биз шаардын ичинде кайсы машина кайсы жерде жүргөнүн, анан менден баштап бардык немелерде өздөрүнө бекитилген рациялар бар. Позывнойлор бар, ошол менен иш алып бардык. Кайсы жерде эмне болсо, рациядан чыккан болсо, толук көзөмөлдөп турабыз өзүбүз. Бөлүктөргө бөлө беребиз, ушул жерден өзүбүз айтып инструктаждарын өтүп, ушул жерде бүгүн шаардын 4 чачына коюлат. Полный боевой. Бүгүнкү күндөн баштап жаңы техникалар менен иш-чара камсыз болот. Эл каттоо калктын социалдык абалын аныктоого шарт түзгөн эң ишенимдүү система. Эл каттоо жараянынан башталганына 6 күн болду. Бүгүн Ош шаарынын мэри Алмаз Мамбетов Улуттук статистика комитетинин төрагасы Бактыбек Кудайбергенов менен жолугушту. Анда ал эл жана турак жай фондун каттоонун жүрүшү талкууланып, айрым көйгөйлөр бар экендиги аныкталды. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында шаар башчысы тарабынан эл жана турак жай фондун каттоонун алкагында конкурс жарыяланды. Мыкты координатор, мыкты инструктор, контролер жана мыкты каттоочу номинация коюлуп, жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар тапшырылары айтылды. Бул демилге кызматкерлердин жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталганы белгиленди. Бүгүнкү күндө Ош шаарында каттоо иштери 45%, ал эми облуста 61% аткарылган. Калктык жана турак жай фондун каттоонун ар бир кызматкерине 80ден 150 объект, 300дөн 350гө чейин жаран туура келет. Элди каттоого мамлекеттик казнадан 20 миллион сом бөлүнүп, 28 000 жумуш тартылган. Өлкөнүн калктын каттоо жараянынын алгачкы баскычы 25 марттан 3 апрелге чейин өтөт. Айрым тоолуу аймактарда 23 апрелден 2 майга чейин жүргүзүлөт. 3 апрелге биз толук 100% элибизди каттап, турак жайыбызды каттап, мунун аркасында өзүңүздөр билгендей, мен дайым айтып атпаймынбы, ошо прессага, телевиденияга айтып атам, бул элди санап коюу эле максат эмес. Артында эң негизги максат ошол элибиздин демографиялык акыбалыбыз кандай бүгүн Кыргызстанда, миграция кандай абалда, төрөлүү кандай, жоготуу кандай, анан үй шарты кандай, социалдык абалы ошо үй шарты менен жанагы бизде сурамыз жолу 40тан ашык суроо бар эмеспи? Ошонун жыйынтыгы менен биз мамлекетибизге программа даярлаганга шарт түзүп беребиз.
Бүгін 30 марттағы Жогорку кеңештин жыйынында лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоору экинчи окууда каралып, добуш берүүгө жөнөтүлдү. Жыйында баяндама жасаган бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин төрагасы Данияр Төлөнов мыйзам долбоору бажы бирлигине кошулуусунун жол картасынын алкагында Евразия экономикалык бирлигинин бирдиктүү талаптарына шайкеш келтирүү максатында иштелип чыкканын белгиледи. Талкуу маалында депутат Фархотбек Алимжанов ветеринардык дары-дармек каражаттары менен лицензиясын иш жүргүзгөндөргө кандай жаза колдонуларына кызыкты. Министрлер кабинетинин тиешелүү өкүлү азырынча атайын айып каралбагандыгын белгилеп, башкы прокуратурага 50 миңден 100 миңге чейинки көлөмдө айып салуу маселеси сунушталгандыгын маалымдады. Ветеринардык дары-дармек каражаттарын өндүрүү, даярдоо жана сатуу. Урматтуу депутаттар, бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитеттин корутундусун эске алып, Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү түтүмү жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамдын долбооруну экинчи окууда колдоп коюңуздарды суранам. Ошондой эле суроолорго Айыл чарба министрлигинин жана экономика жана коммерция министрлигинин өкүлдөрү да жооп берүүгө даяр. Ошондой эле Жогорку кеңештин жыйынында регулятор доллардын курсун азайтууга кантип жетишкендиги боюнча сөз болду. Улуттук банктын төрагасынын орун басары Нурбек Жеңиштин айтымында Улуттук банк интервенция жүргүзүп, эсептик ченди 14%га көтөрдү. Ошондой эле курска таасир эткен тышкы факторлор турукташты. Жыл башынан бери Улуттук банк 284,3 миллион доллар сатты деди ал. Депутаттын регулятор долларды сатуудан канча киреше тапты деген суроосуна төраганын орун басары Улуттук банк киреше алууну көздөбөйт. Негизги максат баанын жана сомдун улуттук валютасынын туруктуулугун көзөмөлдөө экенин айтты. Учурда канча пайда табылгандыгы тууралуу маалымат жок, бирок ал азырынча эсептелине элек, деди Нурбек Жеңиш. Акыркы убакта доллардын кымбатташына байланыштуу күнүмдүк керектелүүчү товарларга болгон баа көтөрүлдү. Ал эми депутат Нуржигит Кадырбеков азыр доллардын курсу түштү, бирок баалар ошол эле бойдон калууда деген нааразычылыгын айтты. Анын айтымында доллардын курсу 105 сомго жеткен, азыр 85 сомго түштү. Эл өкүлү монополияга каршы жөнгө салуу кызматынан бул маселени карап чыгууну суранды. Кесиби программист болса да чакан цех түптөгөн айым Акшула Иркенбай кызы. Өзгөчө камыр продукцияларын кошумчаларсыз чыгарып, өндүрүштө өз ордун ээледи. Ишкер айымдын натуралдуу камыр продукциясына буйрутма берген кардарлардын агымы күн санап өсүп жаткандыгын айтат. Элди импорттолгон эмес, атамекендик азык-түлүк менен камсыздоону колго алган ишкер туурасында Исхак Туратбеков чагылдырып келген. Бул чакан ишканада эч кандай кошулмасыз колго жасалган чучвара, котлет, фриделки сыяктуу 8 түрдүү продукция даярдалат. Шаардагы бул цехти Акшула Эркинбай кызы түптөгөн. Мындан бир нече жыл алдын тест татым жайын иштетип жүрүп, колдо чучвара түйгөндү үйрөнүп, эң алгач 2 килограмм эт менен иштетүүнү баштаган. Бир жылдан бери кардарлардын издеп жеген азык-түлүгүнө айланган. Ишкерликтин ийгиликтүү кадамдарынан кирешеге кирип, кийинчерээк 8 адамды жумуш менен камсыздай баштаган. Биздин чучвара аябай знаменитый болуп, өзүбүз жасайт элек, ошондо дагы аябай знаменитый болуп, адамдар замороженный видке жасап берчи деген заказдар болуп калды. Анан жасап көрөлүчү деп, анан жаныбыздагы эле магазинге таркатсак мындай өтүп баштады. Ошентип уланып 2013төн бери пельмень түйөм өзү. Башта өзүм жалгыз кылчумун, колдо жүрүп болчумун, колдо жайып, күндүзү өзүм балдар менен көп балалуубуз, эми 6 балабыз бар, Кудай буйрса. Алар менен мызычыда жүрүп, анан түнү көбүнчө түнү түйчүмүн. Бувало иногда даже эртең менен кечейин түйүп отурган күндөрүм болгон, заказ болгондо. Өндүрүштөгү продукциялардын ар биринин жасалышы ар башкача.
Өзгөчө чучварага болгон талап жогору. Цехте камыр журу гана аппаратта жасалат. Көпчүлүк иш колдо аткарылып, бир күндө 60 килограммга чейин азык-түлүк жасалып чыгарылат. Өндүрүштүн сапатына өзгөчө көңүл бурулат. Учурда цехте даярдалган продукция 100гө жакын дүкөнгө жеткирилет. Түз буйрутма берген кардарлар да өсүүдө. Бул же биринчиден эле бул жерде ингредиент деп коет, баягы составы да. Сырьёну биз аягында жакшы эт алабыз. Максимально мен өзүм касаптар менен алганга аракет кылам. Именно кашкажиликтен алганычы. Мисалы үчүн көктү жасап атканда биз абдан жууп тазалап, эч кандай кумдарын калтырбай, жакшы куруп туруп мындай жакшы пышырабыз да. Аз эле көрсөңүз болот. Көктөрдүн 3-4 түрү бар, мунун ичиндечи. Аны биз таза жууп, мелко резать этип, тоже аягына трудоемкий, тоже объемы күчтүү да иш-чараны. Анан камырды мен көбүнчө басым жасайм камырга. Камыр аягына жукка болот, но не разваривается, мындай суга түшкөндө чачылып кетпейт. Акшол Айым кесиби боюнча программист. Бирок кирешели бизнести түптөп алдыга жылдырган ишкер азырынча өз кесибине кайтпайт. Келечекте бул ишкананы чоңойтуп Кыргызстанда гана эмес, башка өлкөлөргө да экспорттоого максат коюп койгон. Булардын баарын ишке ашырууга жолдошу көмөкчү. 6 баланы тарбиялап үйдө отуруп калбастан калкты сапаттуу тамак аш менен камсыздоону колго алган. Бизде азыр данный момент за границага чыгуу дейт. Бизде эле эң эле проблемабыз эт да, мисалы үчүн эт сырьё боюнча эле Өзбекстанга кирип кетет. Ошол желательно сырьё эмес, уже бизде өзү переработка болуп кирген болсо бизге выгодный болот да. Ошондуктан менин не деп коет, пландарым именно Өзбекстан жакка же болсо башка жакын өлкөлөргө бизге изготовленный, өзүбүздө чыгарылган, өндүрүлгөн товарды экспортировать этиш. Ишкер Айым жөн гана бизнесин жүргүзбөстөн кардарлардын талабы боюнча алдын ала болжолдуу пландарды да иштеп чыгат. Анткени бул атандаштыкка туруштук берүүдө оңой багыт деп эсептейт. Ишкер Айым ийгиликке жетүү үчүн сабырдуулук менен максатты туура коюу керектигин белгилейт. Исхак Туратбеков, Кабил Лавазбек уулу, Ош ТВ. Жаңы формат, жаңы мүмкүнчүлүк. Ош шаарында кыргыз ишкерлеринин башын бириктирген Жигер 2022 форуму уюштурулду. Самалыкка өлкө аймагындагы ийгиликтүү өндүрүш баштаган 500дөн ашуун ишкерлер катышты. Бүгүнкү мезгилдеги экономикалык каатчылык талкууга алынып, 8 спикерден турган бизнес өкүлдөр өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Форумда ишкерлер эркин аянчада баарлашып, жаштардын бизнес тармагындагы ордун табууга багыт берилди. Соңку учурлардагы эң актуалдуу жана перспективдүү бизнес чөйрөлөрү айтылды. Жигер 2022 форуму өлкөдөгү ишкерлердин башын бириктирген ЖИА ассоциациясы тарабынан уюштурулду. Жеке ишкерлер ассоциациясынын Ош бөлүмүндө 1000ден ашуун мүчөсү бар. Анын 30%-ын айымдар түзөт. Ишкерлердин бир жерде форум форматында жыйналышы аябай сонун бир көрүнүш. Потому что бул жерде жаңы идеялар пайда болот. Менин ачык айтсам, өзүмдүн ушуга окшогон форумдарга катыша баштап, ассоциацияларга кирип, ой жүгүртүүсү масштабтуу болгон кишилер менен аралаша баштагандан кийин ой жүгүртүүм өзгөрүп, алдыга деген талпынычым өзгөргөн. Ошон үчүн бардык ишкерлерди мындай форматтарга катышуусун сунуштайм. Ар бир тармактан бизнес спикерлер өздөрүнүн тажрыйбалары менен бөлүп атат. Бул экспорт, импорт. Ошол учурда соода, тейлөө тармагында, өзгөчө IT тармагындагы спикерлер топтолуп, бүгүн ишкерлерге жалпы дем, күч, ишкерлер бул экономикабыздын тиреги, күчү деген форматта бүгүн өтүп атат. Ошонун негизинде биз атайын облус боюнча, Кыргызстан боюнча ишкерлердин башын Ош шаарында, Ордол Ош шаарына бириктирип, бүгүнкү күндө иш-чара өтүп атат. Ош мамлекеттик университети Баткен педагогикалык коллежди менен кызматташат. Бүгүн аталган коллежден 27 студент жана 3 окутуучу келип, Ош мамлекеттик университетинин базасындагы коллеждердин ишмердүүлүгү менен таанышууда. 2 күндүк программада STEM инновациялык коллежди, китепканалары жана педагогикалык индустриалдык коллежи менен таанышты. Мындан сырткары ар бир студент өз адистиктерине жакын программалар тууралууда кеңири маалымат алышты. Мындай кызматташуулар Баткендеги окуу жайларды колдоо, алардын билим сапатын жогорулатуу жана тажрыйба алмашууга багытталган. Бул иш-чаранын алкагында атайын көргөзмө да уюштурулду. Көптөгөн университеттер менен ички
жүрөбүз. Бүгүнкү максатта ошол канткенде колледждер Кыргызстанда атайын бир программанын негизинде адис даярдоону, билим берүүнүн сапатын көтөрүүнү, жаштарга баягы тарбия берүүнү кантип бир бирдиктүү программага келтире алабыз. Жана канткенде биз даярдаган Кыргызстандагы даярдаган адистер өндүрүштө өзүнүн жыйынтыгын бере алат деген маселе негизги орунда турат. Булардын адистиктерине жакын мына ошондой бир программа менен студенттер бүгүн кеңири тааныша алышат. Кайрымдуулук жана зекет ислам дининин 5 негизинен бири. Рамазан айында колунда бар мусулмандарга зекет берүү милдеттендирилген. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңеши жана дин башкармалыгы садака битирдин жаңы баасын бекитти. Базардагы баанын өсүшүнө жараша 1 килограмм 600 грамм буудай же ар бир жанга 56 сомдон берүү каралды. Касиеттүү айдын негизги шарттарынын бири болгон садака битир берүү эрежеси кийинки тасмада. Муфтият быйылкы орозону турлай зекеттин өлчөмүн, тартибин жана көлөмүн аныктады. Анда баалардын туруксуздугуна байланыштуу садака битир берген учурда 1 килограмм 600 грамм буудай 56 сом, un 80 сом, мейиз 717 сом, же 3 килограмм 200 грамм арпа 103 сом, жана корма 596 сом баасына өлчөө каралган. Бир орто зар үй бүлөдө 5 мүчө болсо, буудайдын 56 сомдук баасынан 280 сом бере алат. Азыктардын баасы орточо эсеп менен гана алынган. Муфтият битир садака берүүчү адам жогоруда көрсөтүлгөн баалардын кайсынысынан чыгарса өз ыктыяр экенин, бейбачара муктаждардын пайдасы үчүн көбүрөгүнөн чыгаруусу абзел экенин эскерткен. Ошондой эле алтын менен күмүштүн баасынан чыгарып берсе дагы болот. Ага кошумча малдан берилүүчү зекет тууралуу дагы түшүндүрмө айтылган. Эгер ар бир мусулман пенденин бодомалы 30 уйга жетип 6 айдан ашык жайытта багылса, 1 жаштан ашкан кунаажыны зекет катары берилет. Топоздон дагы ушундай зекет каралган. Ал эми кой эчкиси 40ка жетип 6 айдан ашык жайытта багылса, 1 кой же 1 эчке зекет берилиши шарт. Мусулмандын 5-төөсү болуп 6 айдан ашык жайытта багылса, 1 кой зекетке берилет. Жылкынын зекети күнүмдүк жашоодо колдонулбаган, 6 айдан ашык убакыт жайытта багылган жылкылардан алынат. Мал көбөйгөн сайын зекет эсептери дагы өзгөрөт. Мусулман коомчулугундагы шариатка ылайык зекетке колундагы байлык мүлктүн 40тан 1 бөлүгү, башкача айтканда 2,5% берүү парз. Муфтияттын эсебинде мусулмандардан жыл сайын орозо айында 30 миллион сомдой садака битир жыйналат. Садакадан чогулган каражат муктаждарга жана диний мекемелердин керектөөлөрүнө жумшалат. Бул жылына бир жолу орозо айында гана колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар мусулман адамдарга бир жолу берилүүчү милдеттүү садакалардын түрүнө кирет. Бул деген ошол жанагы жогоруда баяндаган инсандарга берилген байлык, ден соолук, жакшылыктар, ошолорго шүгүр келтирүү максатында кембагалдарга колунда жок мусулман бир туугандарыбызга берүүнү шариятыбыз милдеттендирген. Мына ошону Кур'ан-ы Каримде эскерилген муктаж адамдардын түрлөрү бар, ошолорго берилиши керек. Садаканы бир жакыр үй бүлөгө берсе да болот, бирок битирди 2ге бөлүп берүү мүмкүн эместиги айтылат. Кандайдыр бир кечиримдүү себептер менен Рамазанда орозо кармай албаган кишилер жетиштүү мал мүлккө ээ болса, садака берүү милдеттендирилген. Битирди жесир аялдар жана оорулуу адамдар шарты жок болсо бербей, өздөрү соопчулук жардам катары алышса болот. Ыйык Рамазан айы өлкөдө 2 апрелде башталат. Орозо 30 күнгө созулуп 2 майда жыйынтыкталат. 27-синен 28 апрелге караган түнү кадыр түн болушу мүмкүн. 30 күндүк орозонун адамдын ден соолугуна тийгизчү сынаакы пайда касиеттери медицина илими менен дагы тастыкталган. Орозо кармаган эрикти чыңдоого, сабырдуу болууга көнүктүрөт. Ал эми орозо учурунда мусулмандар оорулуулардан кабар алууга, уруш жаңжалдан алыс жүрүүсү шартталган. Денесин, жан дүйнөсүн таза кармоого милдеттүү. Абдумалик Базарбаев, Элиман Акбаев, Ош ТВ. Сиздер бүгүнкү күнгө алынган өлкөдөгү негизги окуялар менен тааныштыңыздар. Ал эми эфирдик жүрүштү дүйнө алкагынан топтолгон аалам жаңылыктары улантат. Аны менен кесиптешим Абдумалик Базарбаев тааныштырат. Рахмат Айганы, сизге да көңүлдүү кеч каалайм. Чет элдеги урунттуу окуялардын топтому болгон дүйнөлүк жаңылыктарды Ош ТВнын түз эфиринде баштайбыз. Бизде калып туруңуз.